Салам достор. Азыркы учурда базарларда азык-түлүк же продукталар кымбаттап баштады. Аны өзүңөр деле сезип жатсаңар керек. Жөнөкөй адамдар бир ай жашашуу үчүн ашып барса 10 же 15 миң сомдук продукт кылышы мүмкүн. Акчасы көп адамдар акчасын кайда коротушун билишпейби же билбейм. Азыр атайын байлар үчүн продукталар бар. Келгиле дүйнөдөгү эң кымбат продукталарды сиздерге айтып кетейин. Дүйнөдөгү эң кымбат пельмен Нью-Йорк шаарындагы Golden Cats ресторанында сатылат. Bir porsiyasında 16 кичинекей пельмендердин баасы $4,500. Пельмендин өзгөчөлүктү жарыкта көк түстө болот, а караңгылыкта коюлган столду көк түскө боеп турат. Сыры эмнеде экенин билбейм, а балким повардын сырыдыр. Дүйнөдөгү эң кымбат чай Да Хун Пао которулушунда кызыл чоң халат деп которулат. Чайдын 1 килограммы $700,000 турат. Кымбаттуулугунун себеби бул чай планетада бир жерде гана өсөт, а жылына болгону 500 грамм чай алынат. Ичип көргөн адамдардын айтымында даамы аябай жакшы экенин айтышкан. Дүйнөдөгү эң кымбат эт бул мурамурдуу эт. Килограмм баасы орточо эсептен $1000. Эттин мындай аталышы көрүнүшүнө карап коюлган. Чынында бул эт мурамурга окшош жана жумшак майлуу. Мындай этти алуу үчүн атайын вагью уй породасы бар. Вагью уй породалары буга чейин бир гана Японияда багылган. Азыркы учурда уруктаттануу үчүн Австралия жана Жаңы Зеландия, Аргентина өлкөлөрү алып кетишкен. Бирок ар бир вагью уйунан мурамурдуу эт алына бербейт. Ал үчүн атайын уйду кароо керек. Япондор уйларды турпок кезинен ыссы сүт менен багышат жана жанына бир дагы адамды жолотпойт. Андан соң атайын ар бир уйга багышталган чөп өсүүчү бөлмөлөргө камашат. Мындай бөлмөлөргө сырткы добуштар такыр кирбейт жана уйларды жаткызышпайт. Уйлар ар дайым потолокто асылып гана эс алышат. Эгер каптал менен жатып калса, эттери бузулуп кетет. Асылып турган уйдун бардык булчундары иштеп турат жана дүйнөдөгү эң кымбат жаңак. Жаңактын аталышы макадамия же болбосо киндал. Мындай жаңактар Австралия, Бразилия, Түштүк Африка жана Гавайяда өсөт. Бул жаңакты көптөгөн өлкөлөр эгип көрүшкөн, бирок натыйжасы жок эле. Макадамия жаңагын жаңактар ханы деп коюшат. Бул жаңак аябай кеч өсөт, жашы 100 жылдан да ашышы мүмкүн. Жаңактар арасындагы эң көп калориялуу, баш оорусун алат, артрит, варикоза, иммунитет түшүп кетишинин алдын алат, чач тамырларды бекемдейт. Мындай жаңактын килограмм баасы $50. Дүйнөдөгү эң кымбат сүт бул чычкан сүтү. Чычкандар сүтүн кымбат баалуу дары-дармектерге да кошушат жана жаш балдар тамактарына кошушат. Курамында лактоферин бар. Мында чычкандардын ар бири $3000 турат. 1 литр сүт алуу үчүн 4500 чычканды сааганга туура келет. Чычкандын 1 литр сүтү $23000 турат. Дүйнөдөгү эң кымбат икра бул алмаз икрасы. Мындай икраны белуга альбинос балыгынан алышат. Альбинос эмне экенин билсеңер керек. Альбинос адамдарда болот. Жылына 10 килограмм гана икра алынат. Икрага болгон кардарлар көп. 1-2 жыл алдын заказ кылып коюшат. Алмаз икрасынын баасы 100 граммы $3000 чейин жетет. А дүйнөдөгү эң кымбат картошка Франциянын Нумуат аралында егишет. Аталышы Ла Баннате. Килограмм баасы $500.